Кулунду көрүңүздөр, чоңдугун. Ушулар эми 6 айга жетпеген кулундар да. Мына энесине бою теңдешип калды да азыр. Мында 200-дөн ашык жылкы багылган менен ар биринин мүнөзүнөн тартып, баскан турганына чейин өзгөчөлүгү бар. Андыктан жылкы жандыгынын өзгөчөлүктөрүн, деги эле анын багуунун сырларын Зайна Базарбаева башкалардан мыкты билет. Учурда жөнөкөй эмес. Асыл тукум жылкыларды багып жаткан Зайна айым жылкы багууну мындан 25 жыл мурун баштаган. Анан сайыз жоюлду, жакшы иштеп жүрдүк. Сайыз бакта билесиздер, иш кеңир эле. Анан кийин иштер кыскарды, сайыз жоюлду. Эмне кылыш керек? Балдарды багыш керек, жашаш керек. Эмне кылыш керек? Бардыгыбызга эле иш орун болбойт. Ошондуктан менин эң бир өзү айылдын кызы болгондуктан мен айылда ушу чарбаны жакшы үйрөнгөнмүн. Себеби менин ата энем кары болгондуктан ошо эшиктин алдындагы малды, атты мен карачу элем. Мектепке чейин эле, мектептен кийин деле. Ошентип анан мен өзүм көзүм жеткен ишти жасайын деп ушу чарбага ыктадым да. Анан чарбаны 96-жылдан баштадым. 96-жылдан ушу 26 жылкы, 32 кара мал, 160 кой. Себеби уну деле алып иришке эми кыйын эле, убакта кыйынчылык эле. Бала чакамкын топтоп, балдарым эми эмне иш кылабыз? Ушу чарбаны кылайлык. Кой козу тууса жейбиз, жылкы кулун болсо уну жейбиз, сатабыз, ушу менен жашайбыз, көбөйтөбүз деп анан ушул жакка ыктап калдым да. Анан ошол мезгилде эми тоо деле бош эле. Чарбадагы эми кыйла кескен, кыскарган бардыгы жок, бош эле. Бул сарайлар, бул сиз турган менин ушу комплексим бош эле калып кеткен экен. Бош калып кеткен экен. Анан мен бош калгандыктан буну бузуп эле кеткени пайдаланып калышкан экен. Ушу бул жагын бузган экен, бул жагы бузушка карап калган экен. Анан ушуну суранып, ошо мезгилдеги акимге кирип, ошо мезгилдеги айыл өкмөткө кирип, ой мен чарба багам, ушу чарба кылам, чоң чарба кылам, мен буягын бузбайм деп суранып жүрүп ушу комплексти алып калдым. Мына Кудайга шүгүр. Ошонун бери өркүндөтүп келатып, фермердик чарба кылдык. Кийин асыл тукум фермердик чарба кылдык. Эми азыр биздин күбөлүгү менен асыл тукум жылкы заводу. Мына сиздер көрүп турасыздар, асыл тукум жылкылар мына тургандар бардыгы. Ал эми азыр толот эле бул жер. 215 баш толот эле. Толбогонунун себеби үстү жакта бир бо чөп да экономить этип жайытта. Алгач ондогон сандагы жандыктар бүгүнкү күнү жүздөп саналып, болгону да алардын эң күлүктөрү. Асылдары башкалардан айырмаланган өзгөчө породалары сакталып келет. Зайна айым өзгөчө породаларды чет жактардан да сураштырып, алыскы Орусиядан мыкты жылкы породаларын алдырып келген. Бирок аларды табуу жана багуу жеңил эмес. Канчалган талыкпаган эмгек, аракет жана түйшүктөр керек болгон. Адамдар аракет кылып атат. Россияда балдар иштеп пул жөнөтүп атат дегендей бардыгын туура айтыш керек. Ошентип анан Кудайга шүгүр. Азыр эми мал саны башы көбөйүп кетти. Көбөйгөндөн кийин эмне кылуу керек? Асыл тукумга өтүү керек, сапатка өтүү керек. Бурун санга өткөнбүз, эптеп эле бир мал кылып алсак болду, туурабы? Азыр эми биз сапатка өттүк. Асыл тукум болбосо биз экономически пайда көрө албайбыз. Бул жерде 10дон ашык адам эмгектенет, анын айлыгы болот. Булардын жеши болот, ичиши болот дегендей бардыгын экономически чыгарып келип туруп, анан мен ойлондум, уже 2004-төн баштагам, сапатка өтүшүм керек. 2004-кө чейин санын көбөйттүм. Сапатка өтөйүн деп. Ошентип мен Россиядан алып келип атам. Мурунку сайыздын вактында бизде конзаводдор бар эле. Ноокатта, Ири-сууда ошолордон калган уруктар бар. Ошолордон кылып чоң-чоң айгырлар, чоң-чоң бээлерди алып отуруп, ошо паспорту менен алып отуруп, анан кийин асыл тукум жылкы заводко жетиштим да. Азыр ушу асыл тукум болбосо, сапаты болбосо эч вакытта сиз ута албайсыз дагы, неме жакшы пайда бербейт. Негизи ошол жакшы пайдаланыш керек да. Максат ошондой. Ал эми пайдалана албай анан банкрот болуп калыш болбойт бул. Көркөмдүү, күчтүү жана көлөктөгү менен айырмаланган асыл тукум жылкыларга болгон суроо талап жогору. Өлкөдө ат оюндары жакшы жолго түшө баштаганы мыкты ат жандыктарына болгон кызыгуу да күчөдү. Андыктан көкбөрү оюндары үчүн күлүк аттарды атайын алыскы райондордон тартып, чет өлкөлүктөргө чейин бул жерге издеп келишет. Биринчиден сапатка сатабыз. Биринчиден асыл тукум жылкы завод болгондуктан мына эли журт өздөрү эле келип ушу короодон алып кетип атат да. Сапатка сатабыз. Эми бирге туулган кулум болсун деле бирөөнүкү да, салыштырмалуу биз болбогондо 50 миңге сатсак, алар 20 миңге сатат. Биз
кандай ортолукта канча разница бар. Разы болуп алып кетип атат. Тандап короодон алышыңыз дейбиз, ошо тандалган кулунду көрүп туруп наркын коебуз. Мынанчадан деп. Эми утугу ошол жакта болуп атпайбы? Базарга деле кем чыгабыз, прям корообуздан алып кетип атат. Анан жакшы өспүрүмдөрдү жакшы тарбиялап, мына улакка тарбиялагандарды миллиондон ашырып сатып атабыз. Эгер жөнөкөй эле тарбияланбаган ат болсо 60 000, 70 000. Ал эми биз миллиондон ашык сатып атабыз. Пайда каякта турат? Ошонун бардыгын биз эсептеп чыгабыз. Бул аттын деле алиги адамдын үстүнө кийими бар дегендей, булардын үстүнө деле мынандай жакшынакай сулуу эгерлер, сулуу жапкылар болуш керек да. Бир эле мезгилде үй бүлөсүн карап, 6 баланы чоңойтуп, аларды үйлөп жайлап, эрезеге жеткирүү менен айыл чарба жаатында да ополтоодо эмгек кылып жаткан Зайнайымдын бул жаатта жакын жардамчысы анын кызы. Ал аял киши менен эркектерди салыштырууга болбостугун, деги эле экөө тең бирдей укукка ээ болуп, бирдей ийгиликке жете алса болоорун тастыктайт. Зайна Базарбаеванын тынымсыз аракети жана эмгегинин натыйжасында айыл чарбасына кошкон эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан даңк медалы менен сыйланууга жетишкен. Биз окуп жүргөндө союздун балдарыбыз деп койсок болот. Ошо союзда биз тең укуктуу болгонбуз да. Аял эркек тең укуктуу эле. Ошо аялдар ошо мезгилде деле төрөп түшүп детсадка берип, ошо эркектер катары иштеп, баланы тарбиялап жүргөнбүз. Ошо азыркы депутаттар менен президент деле ошол мезгилде тарбиялаган бизге ошо эненин балдары бардыгы. Биз ушундай энелер болгон экен, биз балдарды дагы тарбиялап, убагында окуттук ошолорду. Убагында өзүбүз иштеп, биз ошого көнгөнбүз. Биз ошого эле тарбиялап келатабыз, кийинки поколенияны деле, бала чакабыз деле. Анан не дейм, эркектерден биздин эч айырмабыз жок деп эсептейм мен. Эми албетте мээнет кылган адам азыр жакшы жашайт да, заман жакшы, аябай заман жакшы. Каарманыбыз бир эле жылкы багуу менен чектелбейт. Мал, кой жана төө багууну да жолго койгон. Көңүлдү бурганы төөлөр. Көлөмү чоң болгон мындай жандыкты Зайнайым бага баштаганына 10 жылдап калды. Аларды да багуу сырларын өздөштүрүп калган фермер төөнүн мыкты сапаттары көптүгүн белгилейт. Эми бул төлөрдү жасаганын себеби биздин ата бабабыз да ушу төлөрдү как транспорт катары пайдаланган да. Анан эмнеге азыр пайдаланбаш керек? Пайдаланыш керек. Тоолорго машина чыкпаган жерлер толтурат. Машина чыкпайт да. Анан бул туз бериш керек. Продукты бул чатырды, алы окатты көтөрүп ким бара алат уяка? Ат булар көтөргөндү көтөрө албайт. Булар керек болсо 400 килограммга чейин көтөрөт. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул төлөр дагы калган аякта жайыттап жүрөт. Булар эң бир жүк көтөрүүчү мине турган транспортко ылайыкташылган төлөр да. Ошондуктан мен бул да племенной төлөр. Ошондуктан алып келип мына ушунча жылдан бери тоого биз тузду, унду, эмне жүгүбүз болсо ушулар жеткизип берет. Жылкы катары эле багылат, жылкы катары эле тууйт. Булардын да эле балдарын сатабыз, пайдаланабыз ушундай. Саап ичебиз вакыты келгенде дарылыкка. Көнүн пайдасы абдан жакшы. Мындай эле саап ичсе болот. Этин жесе болот. Бул деле тууйт. Жүктөрүңүздү көтөрөт. Ушундай бир мындай адамга мындай кандай дейлик? Кебиңизди угат да. Мындай мындай чөктөсөңүз чөгөт, үстүнө жүктү аласыз. Адамга өтө жакын болот бул. Булар бирөө келсе тебет, тиштейт. Анан бизди тааныйт. Келип сүйлөсөң алдыңа кууп барып тыңшай берет. Эмне деп атасыздар? Аркаңдан кошо басып жүрө берет да, булар түшүнөт. Бирдекени сүйлөсөң, сен аркаңдан келип карай берет. Как будто биз жөнүндө сүйлөп атабы же эмне кылып атат деп. Кошо аркаңдан келип сөз неме кылып тыңшап тура берет. Жылкылар табиятынан адамга жакын, эмгекчил келет. Андыктан кыргыз эли байыртадан ат адамдын канаты катары баалаган. Алардын жеп ичкени, жүргөн турганына чейин камкордук кылууга өзгөчө дилгирлик менен аракеттенүү керек. Зайна Базарбаеванын аял катары сезимтал, көрөгөчтүгү менен ар бир жандыктын ички дүйнөсүнө чейин эмне болуп жаткандыгын алдын ала туюп турат. Андыктан аял үчүн кайсы жаатта болбосун, ишкердик менен алектенүү ийгиликти гана алып келерине терең ишенет. Себеби айымдардын мырзаларга салыштырмалуу чыдамкайлыгы, билгичтиги, алдын ала көрөгөчтүк сезимдери күчтүү болгондуктан ишкердик жаатында колдоо көрсөтүп турат. Эми иш орундар жок болгону менен мына азыр өнөрлүү өлбөйт деп өнөрү бар адамдын иши жоголгон жок.
же окуган, жакшы билим алган балдардын иши жоголгон жок. Же бир айылдагы өзүнүн ишинин майын чыгара билген устаттардын иши жоголгон жок. Ушул эле жерде өнөрлүү деле жашап атат. Ошол дыйкан деле жашап атат, окумуштуу деле жашап атат. Эми булар азыраак деп барганы менен алиги аз деп көптөн курук калат болуп атат да. Ошо кетип аткан кыз келиндердин балдары калып атат. Эң төрөй турган вакыты болуп атат улардынчы. Анан балдары калып атат. Балдары алардын эне мээрин көрбөй, өздөрүнө деле мээрсиз болуп калат. Ата мээрин көрбөй. Эми карган адамдар эмне? Карды ток болсо болду дейт, үстү бүт болсо болду деп эле карап атат. Аларга бир талим тарбия бериш керек, өзгөчө мээр коюш керек, туурабы? Мээр ала турган вакытта балдар алыш керек. Балдардын балалыгы болбой калып атат да. Ошондуктан ошо барган келиндерден суранарым да мен, ушул элге келип, ошо жерге кылган мээнетин кылса, ушул жерден деле жанын бакса болот да. Демек, эмгек бакытка жеткирет. Кайсы тармакта болбосун айымдар үчүн чектөө жок. Бир гана алардын жүрөгүндө кызыгуу жана каалоо болушу кажет. Мырзалар кыла албаган оор иштерди айрым күчтүү айымдардын жасап жатканы өзгөчө баарына сабак.